Салам достор, сиздер менен мен Арген Камалдинов. Жогорку кеңешке элдин кызыкчылыгын коргогону өзү кимдер аттанды? Жалпысынан 21 партия биринчиликке атсалышат. Алардын арасынан шайлоо өнөктүгүнө эң көп акча каражат жумшаган партияларды текшерүүнү чечтик. Кеттик анда эмесе. Эң акчалуу бул Ата журт Кыргызстан саясий партиясы. Алар үгүт иштерине жалпысынан 26,5 миллион сом жумшашкан. Бул акчаны алар каяктан табышты? Баштадык анда. Тизмеде биринчи болуп Толбаев Бабыржан Латиханович көрсөтүлгөн. Ачык булактардан бул адамга тийиштүү делген компанияларды көрүүгө болот. Мөл булак микрокредиттик компаниясы жана МБФ Инвест жоопкерчилиги чектелген коому. Жамгырчиев Талантбек Анарбекович 2019 жылы Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп келген. Бул талапкердин атына да 2 компания катталган. Ак Булак Транс ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому жана BM Коңгурат Компани жоопкерчилиги чектелген коому. Бул талапкер тизмеде экинчи көрсөтүлгөн. Тизмеде Валентина Михайловна үчүнчү Бишкек шаардык кеңешинин мурунку депутаты. Аматов Рыспай Аматович ачык булактардан анын атына 2 компания катталганын көрүүгө болот. Тагыраагы 2 компанияда директор катары көрсөтүлгөн. Буга чейин бул талапкер Бишкек шаардык кеңешинин 26, 27 жана 28 чакырылышында депутат болгон. Ал эми 5-чи кандидат Шейшеев Нурлан Бузурманкулович. Бул кандидатка ачык булактарда 3 компания катталганын көрүүгө болот. Ивановский керамический завод, Нур Имарат Групп жана Нур Имарат курулуш компаниялары. Бул Ата журт Кыргызстан партиясынын алдыңкы 5-тиги эле болду. Кийинки чыгарылышта шайлоо өнөктүгүнө эң көп акча каражат которгон Ишеним жана Альянс партияларын айтып беребиз. Көрүшкөнчө. Эскертебиз, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын 22 беренесине ылайык мамлекеттик кызматкерге өзү же ишенимдүү тараптар аркылуу ишкердик иш менен алектенүүгө, уюштуруу укуктук формаларына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга катышууга, ошондой эле бул үчүн кандай гана болбосун пайда алуу менен жеке жана юридикалык жактарга ишкердик ишин жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга тыюу салынат. With